Салам, урматтуу угармандар. Бүгүн биз абдан жөнөкөй, бирок жашоону түп тамырынан өзгөртө ала турган тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал китеп окуу. Көпчүлүгүбүз убакыт жок, чарчап келем, телефон карап эле эс алам деп китепти артка жылдырып коебуз. Мен да мурда ошондой элем. Бирок убакыт өткөн сайын бир нерсени түшүндүм. Китеп окуу убакытты албайт, тескерисинче убакытты үнөмдөйт. Эмне үчүн дейсиңерби? Биринчи кезекте китеп ой жүгүртүүнү өзгөртөт. Китеп окуган адам ар бир нерсеге тереңирээк карай баштайт. Жашоодогу көйгөйлөргө эмоция менен эмес, акыл менен мамиле кылат. Анткени китеп башка адамдардын тажрыйбасы. Кээ бирөөлөр ондогон жылдарда башынан өткөргөн сабакты сен бир нече саатта эле окуп аласың. Экинчиден, китеп сөз байлыгынды көбөйтөт. Сүйлөөң так, түшүнүктүү болот. Оюңду жеткире билесиң. Жыйындарда, маектерде, жөн гана күнүмдүк сүйлөшүүдө өзүмө ишеним пайда болот. Анткени сен ойлогон нерсеңди сөз менен так айта аласың. Үчүнчүдөн, китеп жан дүйнөнү тынчтандырат. Телефон, социалдык тармактар мээни чарчатат. Бир маалыматтан экинчисине секирип отурасың. Ал эми китепти жай окуп толгон токой ойго чөмүлөсүң, кыялданасың. Бир бет, анан дагы бир бет, ошентип көпкө чейин башка ааламда жашап кеткенинди сезбей каласасың. Мээ эс алып, ой иретке келе баштайт. Кээде китеп эң мыкты терапия. Төртүнчүдөн, китеп тартипке үйрөтөт. Күнүнө 10-15 мүнөт окуу чоң нерсе эмес. Бирок ошол кичинекей адат убакытты туура пайдаланууга үйрөтөт. Туруктуулукту пайда кылат. Ал эми туруктуулук ийгиликтин негизи. Дагы бир маанилүү нерсе, китеп дүйнө таанымды кеңейтет. Сен өз чөйрөң менен эле чектелип калбайсың. Башка өлкөлөр, башка маданияттар, башка ойлор менен таанышасың. Бул болсо сабырдуулукту, түшүнүүнү, адамгерчиликти күчөтөт. Кээ бирөөлөр айтат, китеп окуп байып кеттиңби деп. Ооба, китеп түз эле акча бербеши мүмкүн. Бирок китеп ой жүгүртүүнү өзгөртөт. Ал эми туура ой жүгүртүү туура чечимдерге алып келет. Туура чечимдер болсо убакыт өткөн сайын байлыкты да, тынч жашоону да алып келет. Эң кызыгы, баштоо үчүн идеалдуу шарт керек эмес. Кымбат китеп да шарт эмес. Күнүнө 10 бет жетиштүү. Башкысы баштоо. Эгер сен бүгүн китеп окууну адат кылсаң, бир жылдан кийин өзүңдү тааныбай каласың. Ой жүгүртүүң башка, сүйлөөң башка, жашоого болгон көз карашың башка болот. Жыйынтыктап айтканда, китеп окуу акылга салынган инвестиция. Ал дароо жыйынтык бербеши мүмкүн, бирок сөзсүз натыйжа берет. Андыктан бүгүн кечинде телефонду бир аз четке коюп, бир бет болсо да китеп ачып көр. Балким ошол бир бет сенин жашооңду өзгөртө баштайт.